Саламатсыңарбы студенттер? Ош гуманитардык педагогикалык институтунун табияттануу жана география факультетинин биология тестигинин 1-курстары үчүн бүгүн биз жалпы ботаника предмети боюнча кезектеги онлайн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабакты мен Сагынбаева Гүлзада Абазбековна өтмөкчүмүн. Бүгүнкү биздин лабораториялык сабактын темасы сабактын экинчилик түзүлүшү. Бүгүнкү биздин сабактын планы өсүмдүктөрдүн вегетативдик органы болгон дарак өсүмдүктөрүнүн, бадал өсүмдүктөрүнүн сабагынын экинчилик түзүлүшү, ошондой эле сабактын түзүлүшүндө өзгөчөлүктөрү бул боюнча биз дарак өсүмдүгүнүн сабагынын, чөө өсүмдүктөрүнүн сабагынын түзүлүшүндөгү айырмачылыктары жана өзгөчөлүктөрү боюнча таанышмакчыбыз. Сабактын негизги максаты бүгүн силер өсүмдүктөрдүн, дарак өсүмдүктөрдүн сабагынын түзүлүшүн жана анын өзгөчөлүктөрүн аныктоо болуп эсептелет. Ошонун натыйжасында сабактын түзүлүшүн толук түшүнүп, анын өзгөчөлүктөрүн белгилей аласыңар. Анда биз кезектеги лабораториялык сабагыбызга берсек, лабораториялык сабактын жүрүшү. Азыр эле айтып кеттим, сабактын экинчилик түзүлүшү бул сөңгөктөлгөн, жыгачталган көп жылдык дарак өсүмдүктөрүнүн, бадал өсүмдүктөрүнүн сабагынын түзүлүшү бул экинчилик түзүлүш болуп эсептелет. Эгерде биз анын туурасынын кесилишин карап көрө турган болсок, сабактын кабыгы моундай калың кабыктуу, кыртыштуу кабыктан турат. Ошондой эле сөңгөктүү экинчи бөлүгү, ортоңку бөлүгү сөңгөктүү бөлүктөн турат, жыш паренхималык клеткалардан турган. Ошондой эле өтө жыш, бекем клеткалардан турган өзөк бөлүгүнөн турат. Эгерде биз ошол туурасынан кесилген сабакты жакындатып микроскоптон көрө турган болсок, анда сыртындагы эпидерма кабыгы, бир катар эпидерманын клеткалык кабыгы мынакей жабуучу ткандан турат, эпидерма. Ал өлүк клеткалардан туруп, кээ бир клеткалар бири-бири менен байланышпаган жерлеринен чечевичкалар, көзөнөкчөлөр пайда болгон. Бул көзөнөкчөлөр аркылуу газ алмашуу процесси жүрөт. Мындай көзөнөкчөлөр экинчилик сабак түзүлүштөгү дарак өсүмдүктөрдө аябай көп кездешет. Ал эпидерманын астында перидерма жайланышкан. Ал эми перидерманын аралыктарында болсо, мынакей мындайча айтканда спутник сымал булалар жайланышкан. Булар өзөк нурлары менен тыгыз байланышта. Перидерманын клеткаларынын арасында механикалык ткандар жайланышкан. Бул механикалык ткандар коленхима жана склеренхима болуп эсептелет. Ошондой эле либриформ жипчелери жайланышкан. Бул жипчелер башкача айтканда өзөк нурлары менен тыгыз байланышта. Ошондой эле өткөрүү кызматын аткарат. Кабыкка жакын ксилема жайланышкан. Ал эми өзөгө жакын флоема жайланышкан. Бул өткөрүүчү буучалар болуп эсептелет. Бул экөөнүн ортосунда камбийдин клеткалары жайланышкан. Камбийдин клеткалары клетка аралык боштуктардан да турат жана клеткалары, жаш клеткалары тыгыз жайланышкан. Бул камбийдин клеткалары туурасынан бөлүнүүгө жөндөмдүү. Ал эми сөңгөктүн клеткалары аябай тыгыз, бекем, бышык болот. Сөңгөктүн клеткаларын пайда болоодон алдын алардын баягы калың кабыктуу, кыртыштуу кабыктын эң акыркы бөлүгү ретидомго айланат. Анын клеткалары спиралдашкан, чырмалашкан абалда болуп ретидомдор пайда болгон. Бул көп жылдык арча, карагай өсүмдүктөрдүн дарактарында болот. Өзөктүн клеткалары, сөңгөктүн клеткалары өзөк нурларынан турат. Ал өзөк нурлары барып өзөктүн өзүндөгү клеткалар менен тыгыз байланышкан. Бул өзөк нурлары өткөрүүчү кызмат аткарат. Мындайча айтканда, флоема, ксилемадагы азык заттар жеткирилет. Жеткирилген азык заттар клетка аралык боштуктарга түшөт. Клетка аралык боштуктардын негизинде ал клеткалар толугу менен тамактанат. Урматтуу студенттер, ошентип биз силер менен сабактын экинчилик түзүлүшүн видео тасмасын көрдүк. Анда биз дагы бир рет сабактын экинчилик түзүлүшүн бышыктап кете турган болсок, кабык
сабактын экинчилик түзүлүшүн туурасынан кесилишин көрсөк же болбосо дарак өсүмдүктөрүнүн сабагын туурасынан кесип көрө турган болсок, анын ички бөлүгүндө моундай түзүлүшкө ээ. Бул сыртындагы тыртыштуу кабык пробкадан, башкача айтканда калың өлүк клеткалардан турган пробкадан, ошондой эле анын астыңкы перидерма ретидомдон турган луп деп коет, ошол бөлүктөн турат. Пробка бул өлүк клеткалардан туруп, ал клеткалардын ортосунда чечевичкалар болот. Баягы эпидерманын клеткалары байланышпаган жерлеринде көзөнөрчөлөр пайда болуп, ал жерлерден газ алмашуу процесстери жүрөт. Перидерманын клеткалары аябай тыгыз паренхималык клеткалардан турат. Бул паренхималык клеткалар тыгыз жайланышкан, бир тараптуу жайланышкан. Анын астында ретидом көп жылдык дарак өсүмдүктөрүндө пайда болот. Ретидом өзү фелоген, фелодерма болуп 3 түргө бөлүнүп кетет. Фелоген, фелодерма, анан кийин фенодерма болуп бөлүнөт. Бул клеткалар аябай тыгыз жайланышып, жабуучу тканды түзүшөт. Перидерма тирүү клеткалардын арасында механикалык ткандар жайланышкан. Механикалык ткандар коленхима, склеренхима. Коленхима жаш сабактарда кездешсе, склеренхима бул көп жылдык дарак өсүмдүктөрүндө механикалык ткан склеренхимага айланат. Ошондой эле өзөк нурлары жайланышкан кездешет. Өзөк нурлары аркылуу өткөрүүчү боочолор, флоема, ксилемалар азык заттарды ташыйт. Бул өзөк нурлары ошондой эле сөңгөктүү бөлүктөн өтөт. Сөңгөктүү бөлүктөгү клеткалар тыгыз жайланышкан. Бул жерлерде спутник сымал клеткалар, элек сымал клеткалар көп кездешет. Анын борборунда өзөк жайланышкан. Өзөк бул негизинен бышык, бекем, аябай тыгыздалган клеткалардан туруп, ошон үчүн сөңгөктүү, өзөктүү, жыгач бөлүгү деп да аташат. Көбүнчө дарак өсүмдүктөрүнүн курулуш материалы катарында да колдонулушат. Бул өзөк, мындайча айтканда, экинчилик сабактын эң бышык, бекем бөлүгү болуп эсептелет. Сабакты бекем, бышык кармап турат. Урматтуу студенттер, бул жерде камбий жайланышкан дедик. Камбийдин клеткалары туурасынан бөлүнүп, жылдык шакекчелерди пайда кылат. Бул жылдык шакекчелер боюнча биз кийинки лабораториялык сабакта түшүнүп бермекчибиз. Мына ушул бүгүн сабактын экинчилик түзүлүшүн силер видео тасма аркылуу, сүрөттөр аркылуу түшүнүк алдыңыздар деп ойлойм. Анда силер бул өзүңөрдүн альбом жана ручка карандаштарыңарды алып, жакын отуруп, бул сүрөт көрүнүшүн сүрөткө тартып, анын ар бир бөлүмдөгү туштагы мына 1 эмне, 2 эмне, 3 эмне, бул сабактын кайсы бөлүктөрү экендигин жазып, түшүндүрүп бересиздер. Силерге тапшырмам ушул. Урматтуу студенттер, көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө.